Салам, дарама сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Супер ТВ телеканалынан көрсөтүлүп жаткан Падыша түбөлүктүү монарх драмасындагы актерлор тууралуу маалымат берели дедик. Бул тасманын башкы ролунда көпчүлүктүн сүймөнчүгү Ли Мин Хо. Алгач дал ушул актер тууралуу учкай айтып берейин. Ли Мин Хо 1987 жылы 22 июнда туулган. Түштүк кореялык актер, ырчы жана модель. Ал мыкты жигиттер, шаардык мергенчи жана мураскерлер сыяктуу белгилүү драмалардагы ролдору менен белгилүү. Ошондой эле бир топ ырларды да аткарган. Ли Мин Хо Сеулда туулуп өскөн. Актерлукка жолун сынактарга катышуу менен баштаган. Орто мектепти аяктап жатып, ал Starhouse Entertainment компаниясына өтүп, ал жакта карьерасынын алгачкы кадамдарын жасаган. Кийин Ли Мин Хо тур, коомдук душман, кайтып келүү, биздин англис тил мугалимибиз тасмаларында роль жараткан. 2009 жылы тартылган мыкты жигиттер драмасындагы Гу Жунпёнун ролу актерду атактуулукка жеткирген. Мына ушундан кийин Мин Хого көптөгөн сунуштар түшө баштаган жана ал тартылган ар бир тасма алдыңкы рейтингге чыга баштаган. 2015 жылы Ли Мин Хо Корея туризминин элчиси болуп дайындалган. Кийин Пхечхандагы 2018 жылкы кышкы Олимпиада оюндарынын ардактуу элчиси статусун алган. Эми Ли Мин Хонун жеке жашоосунан сөз кылсак, 2015 жылы каарманыбыз ырчы актриса Сьюзи менен сүйлөшүп жүргөнү белгилүү болгон. Бирок кош жылдыздардын мамилеси көпкө узаган эмес. Алар 3 жылдык сүйүү мамилесинен кийин эки башка жолго түшкөнү белгилүү болгон. Бул тууралуу актер Ли Мин Хо менен Сьюзи өздөрү тастыкташкан. Эми дал ушул кыздардын крашы болгон актер тууралуу кызыктуу фактылардан айтып берейин. Ли Мин Хо кичинекей кезинде Криштиану Роналдуга окшош болгусу келчү жана белгилүү футболчу болууну кыялданчу. Фортепианода ойнойт. Эттен жасалган тамактардын баарын жакшы көрөт. Алкоголдук ичимдиктерди көп иче албайт. Соджуну 3 стакан ичүү жетиштүү экенин айтат. Тамеки чегет, бирок көп эмес. Сырткы көрүнүшүнө ыраазы, бирок үнү бир аз бийигирээк болушун каалайт. Сырткы келбети аны токтоо, сүрдүү кылып көрсөтөт. Бирок жашоодо шайыр жана ачык мүнөз, кара, ак жана боз түстөгү гана кийимдерди кийет. Каарманыбыз 35 жашында үйлөнүүнү каалайт, ага кичинекей ак жүздүү кыздар жагат. Аэропорттордо эл менен аралашып эле жүрүүнү каалайт, ошондуктан VIP коридорлорду колдонбойт. Ким Го Ын түштүк кореялык актриса жана ырчы. 1991 жылы туулган. Актриса Капкан сыр, Токкеби жана Падыша түбөлүктүү монарх телесериалдарындагы ролдору менен белгилүү. Ал бала кезинде Кытайда 10 жыл жашаган. Го Ын жаңы жүз катары Baeksang Arts Award сыйлыгын алган. Кийинчерээк Гоблин фантастикалык драмасында роль жараткан. Го Ын жаңы жүз катары Baeksang Arts Award сыйлыгын алган. Кийинчерээк Гоблин фантастикалык драмасында роль жараткан. Ким Го Ын Ли Мин Хо менен биргеликте Падыша түбөлүктүү монарх фантастикалык драмасында ойногон. 2020 жылдын башында Кореянын өкмөттүк эмес Good Neighbors уюму менен биргеликте COVID-19 пандемиясы учурунда түштүк Кореядагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 40 000 бет кап берүү үчүн 100 миллион вон берген. Ким Го Ын актриса катары көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон. Ал жалпысынан 11 драмага тартылган. Эми Го Ындын жеке жашоосуна кайрылсак, актриса Гоблиндеги өнөктөшү менен сүйүү мамилесин курганы баарыбызга маалым. Ал өзүнүн 17 жаш улуу жигити менен узак убакыт сүйлөшүп, кийин түгөйлөрдүн эки ажырым жолго түшкөнү алардын фанаттарынын көңүлүн түшүргөн. Бүгүн биз Падыша түбөлүктүү монарх тасмасындагы башкы каармандар тууралуу сөз кылдык. Ал эми кийинки чыгарылышта дал ушул кино тууралуу айтып беребиз. Ушуну менен кино тайм берүүсүн жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө.